удлинитель менен муунтуп тур. Он меня, я так понимаю, все хотел убить. Кабыргалары сынык, өпкөсүнө да жара кетиптир. Жардамды кимден сурадыңыз сиз? Я поняла, что у меня есть возможность убежать, когда он отвлекся. Я выбежала на улицу, вся в крови. Айзадан кийин жеңиш 2 жолу үйлөнгөн. Ал аялдардын баардыгы экөө тең ошо зомбулуктан качып кетишкен. Адам эмес, мыкачы. Потому что я вижу, что она за меня переживает. И Ушундай үй бүлөдө ызычуулар болчу беле, сизге кол көтөрүлүп буга чейин да катталды беле? Саламатсыздарбы, урматтуу Сокол Медиа сайтынын көрүүчүлөрү. Учурда мурунку жолдошум тарабынан сабалып, ооруканада жатам деген айымдын окуясын кененирээк чагылдыруу үчүн оорукананын жанына келип турган учурубуз. Айза айымдын айтымында мурунку жолдошу Айза айымдан кийин 2 жолу турмуш курса дагы бүгүнкү күнгө чейин тынчтык бербей, ар кандай зорлук зомбулуктарды көргөзүп келеткен. Азыр Айза айымдан жана Айза айымдын жакындарынан ушул окуя тууралуу кененирээк сурап билебиз. Саламатсызбы Айза атайым. Учурда сиз мурунку жолдошуман зорлук зомбулук көрдүм деп ооруканада жаткан экенсиз. Ушул окуя боюнча кененирээк сиздер тарап кайрылгандан кийин билели деп келдик. Айтсаңыз, өзүңүз канча жаштасыз, канча балаңыз бар? 32 года мне. Воспитываю дочь. 10 лет. Мурунку жолдошум тарабынан зорлук зомбулук көрдүм деп айтып атпайсызбы? Анан буга чейин да ушундай үй бүлөдө ызычуулар болчу беле, сизге кол көтөрүүлөр буга чейин да катталды беле? Да, я прилетела в прошлом году летом из Москвы. И на протяжении вот этого времени этот уже 3-й раз. С заявлениями я не обращалась. В этот раз уже... Арызыңызды жаздыңыз, э? В этот раз, да. Айтсаңыз, мурун эле ажырашып кеткен болсоңуздар, анан ортодо эмне үчүн уруш талаш жаралат, баягы кызыңыздар үчүнбү же чогуу жашайлы деген ниет болот жолдошуңуз тарабынан? Там по-разному. Я не могу сказать сейчас точно. Всегда были разные случаи. Иногда на почве ревности, иногда там воспоминания прошлого, за прошлое мне всегда постоянно предъявляли. На бытовой почве тоже бывало. Когда как? Майда эле уруштардын айынан ушинтип катуу салчу, э? Анан айтсаңыз, ушул акыркы жолу ызычуу болгон күндү бизге кененирээк айтып бериңизчи. Эмненин айынан ушинтип сизди катуу салып койду? Эмненин айынан ушинтип ооруканага жатып калдыңыз? Мы просто сидели дома, разговаривали, все было нормально. Я отпросилась с работы, а он выпивший был. И не было никаких поводов для того, чтобы поднимать руку на самом деле. Я тоже не позволяла себе какие-то вещи. Вот. Просто человек был в таком состоянии, ему захотелось так сделать. Поэтому он так и сделал, я считаю. Сизге кол көтөргөндө азыр мындай кебетеңизди карап, өзүңүздү жоготкон учурлар болду. Ким жардам берди? Биринчи жардамды кимден сурадыңыз сиз? Он меня, я так понимаю, все хотел убить. Вот. Когда я поняла, что у меня есть возможность убежать, когда он отвлекся, в другую комнату зашел, по-моему, или телефон искал, я увидела, что он ушел, отходит, я сразу выбежала, есть тач. Я выбежала на улицу, вся в крови, и кричала: «Помогите!» Но я увидела, что он за мной выбежал. Я повернула на левую сторону, он повернул направо, но он больше ко мне не подходил. Соседи испугались, меня увидели. В соседний подъезд меня завели, и башка квартирага они меня завели в другую квартиру. Сиздин жакындарыңызды тез жардамда ошол жерден чакырыштыбы? Потом я за дочку уже переживала. Когда телефон мне сказали, когда меня положили в реанимацию, мне сказали: сейчас телефон заберем. Я начала звонить. Жешкамы чалып койдум. Жираны алып кеттиңиздер депчи. Вот. Азыр кадр сыртында баягы сиздин жакындарыңыз да айтып атат да, ал мындай түздөн түз эле сизди өлтүрүүгө аракет кылган болушу мүмкүн депчи. Анан деги эле ушундай кадамдардын себеби эмне болду деп ойлойсуз? Мисалы, чогуу жашабагандан кийин ортоңуздарда кызыңыздар дагы бар экен. Я не знаю, честно говоря. Я не знаю. Кызыңыздарга жардам берчү белем акчалай тараптан? Жок.
Я 5 лет жила в Москве, он за это все время ни разу мне не помог. Ни разу. Өзіңіз шеттерде мигрант қатары иштеп анан кызыңызды бакчу экенсиз Да. Кызыңыз бул окуяны кандай кабыл алып атат деги эле буга чейин дагы үй бүлөлүк зорлук зомбулуктар анын көзүнчө болду беле? Да, бывало. И она мне... Ну, я уже 10 лет, и ей пришлось рано повзрослеть, к сожалению. И она мне всегда говорила, что лучше не надо быть с папой. Лучше не надо быть. Потому что я вижу, что она за меня переживает, и как-то так. Айзатайым, айтсаңыз, учурда мисалы жолдошуңуз тараптан анын ата энеси же болбосо жакындары сиздин акыбалыңызды сурап келип атышабы ооруканага? Да, приходили. Келишкен. Я же понимаю, что это они переживают не за меня, не за моего ребенка, они переживают непосредственно за своего ребенка. Я это понимаю. Сиздин ден соолугуңузга эмес өзүнүн баласынын Жоқ, мен жөнінде тоже спрашивают, переживают, но мы же понимаем, ради чего это. азыр дарыгерлер эмне деп атат сиздин денеңизде кандай жаракаттар бар экен ушул окуядан кийин? 3 сломанных ребра, сотрясение мозга, гематома в легких. Воздух в легких из-за того, что сломанные ребра, попал воздух, из-за этого делали дырку. Вот. Поэтому вот с этой трубочкой вот так вот ходим. Ну, помимо того, что синяки, ссадины по всему телу. И голова. Голову зашивали. Башыңыздын терисин тийишти, э? Переживаю за жизнь, свою жизнь, за жизнь своего ребенка. Не хотелось бы, чтобы такое повторилось, поэтому хотелось бы, чтобы это... Сиздин ишиңиз эртерээк коргоо органдары тарабынан каралган болот. Да. Потому что я очень боюсь, если он выйдет, он обязательно, он меня точно уже в живых не оставит. Саламатсызбы Акмарал айым? Сиз Айза айымдан кимсиз өзүңүз тууралуу таштырыңыз? Мен Айзанын тайэжесиолум, бир тууган тайэжесиолум. Биздин редакцияга сиз кайрылдыңыз, сиз аркылуу келдик. Анан сиздин айтууңуз боюнча буга чейин да ушундай үй бүлөлүк зорлук зомбулуктар, кол көтөрүүлөр кайталанып келген деп айтып атпайсызбы? Анан деги эле ушул жаңы турмушка чыкканда канча убакыттан кийин Айза айым сиздерге кайрылып баштады? Мисалы, мен жолдошум тарабынан ушундай кол көтөрүүлөр болуп атат деген сыяктуу. Билесиңерби, экөө жаш кезинде үйлөнүшүп, жеңиштин атын кызыл камчы болуп калган да. Биз аны кызыл камчы деп систематическое обязательное насилие үйүндө боюнда бар болгон кезде баласы төрөлгөндөн бери жеңиш Айзаны постоянно уруп, согуп, унижение анын баардыгы бар болчу. Бул Айзаны абдан коркутуп койгон канча жылдан бери. Ошол себептен экөө ажырашып, өзүнчө жашап, Айза ошо жеңиштен качып Москвага кетип, Москвадан эмгектенип, анан кийин кайра келишкен. Кызы азыр 10 жашка чыкты. Айза өзүнчө жашап, өзүнчө жакшы эле жашап жүргөн. Анан эле жеңиш дайым такыр эле жөн бош калтырбай эле издеп таап алат. Алдайт, жакшы сүйлөп, антет, анан кайра эле все заново, все по кругу. Уруп, унижение, насилие обязательно. Психологическое насилие над ребенком ал дагы бар. Баласы да коркуп калган. Айза дагы, Айзаны да аябай коркутуп алган. Кандай насилие болсо дагы Айза аны кечирип, ойлоп, бир да жолу эч кимге кайрылган эмес. Сиздерге кайрылган учурда ошо алгачкы кол көтөрүүлөр болгондо эки тарапка кеткиле, ажырашкыла деген сыяктуу бир кеп кеңештериңиздер болдубу? Баарыбыз айткан. Баарыбыз каршы чыкканбыз, баарыбыз айтканбыз. Менин бир тууган эжем, Айзанын апасы буларды Москвага алып кеткен. Ошо жеңиштен алысыраак болушсун деп. Ага карабастан жеңиш аркаларынан түшүп жөн бош такыр койгон жок да. Анан кийин биз ошо сизге кайрылганыбыз, ушул заявление жазылды. Биз да кыргыз элден баарынан жардам сурайбыз. Ушул заявлениябыз, ушул делобуз жөн эле калып кетпесин. Бизге психологическая помощь нужна кызына, Айзанын өзүнө.
юристтер бар болсо юристтердин жардамы бизге абдан азыр керек болуп жатат. Анткени жеңиштин ата энелери колунда бар кишилер акча менен чыгып кетпесин деп суранабыз, потому что өткөндө дагы бир судебный делосы бар экен, аны дагы штраф менен бүтүрүп атышыптыр. Бул балага, я считаю, бул бала бош калбаш керек да, бул баланы жабыш керек. Бул бала ичет, чегет, анан соль деген бирдемкени чегет экенби, ичет экенби, это наркотики, ошол состояние менен жүрөт, машина айдайт, только Айзага эмес, башка бирөөгө дагы жамандык келтире билир. Ошон үчүн биз элден суранам, РОВД, ГУВД ушул биздин делобуз бош калып кетпегендей болсун деп каалайбыз да. Жабырлануучунун Суранабыз. эжеси катары сизге суроо узаткым келип атат да. Көп жыл мурун эле ажырашып кеткенбиз деп атат. Анан ошол ажырашкандан кийин дагы зор зомбулуктар токтогон жокпу? Токтогон жок. Өткөн жылы Айза менен Индира Кыргызстанга кайтып келишти. Ошондон бери менин көргөнүм эле бул уже 3-чү случай. Үчүнчү жолу болуп атат. 3-чү жолу, экинчи жолусунда дагы такыр төшөктөн тура албай, бетин баары канжалап, канча бир жумадайбы, 1,5 жумадай жаткан. Анда да заявление жаз десек эле жеңиштен коркуп, просто аябай психологическое давление кылып салган, корккон үчүн жазган эмес да. Айзайым да өзү айтып калды, ошол акыркы жолу кол көтөргөндө мени өлтүргөнгө аракет кылып эле келсе керек депчи. Ошол тууралуу сен эмне деп айта аласың? Ооба, мен Айзага катылам. Анткени действительно өлтүргөн эле келген. Урган бул деген такыр башкача. Бул деген удлинитель менен муунтуптур. Благо Айза деген жетишип кичине колун салып, ошо болгон күчү менен ошо удлинительди кармап, өзүнүн жанын сактап калганга аракет кылып, жанын сактап калды. Антпесе Аллахым чоң сактаптыр, Айза кете бермек экен. Эгерде өзүн кичине эметпегенде. Өзүн Өзүн коргогондо. Анан кийин кабыргалары сынык, өпкөсүнө да жара кетиптир. Ошол состоянияда дагы эшикке чуркап чыгып, элден жардам сурап, элге да рахмат жардам бергендерине. Ошо. Менде бир суроо болуп атат эже, мисалы экөө эки башка жолго түшсө, сиздердин мурунку күйөө балаңыздар сиздердин Айза айымдан кийин үйлөнгөн эмеспи? Айзадан кийин жеңиш 2 жолу үйлөнгөн. 2 жолу үйлөнүп, башка аялдары, балдары да бар. Ал аялдардын баардыгы экөө тең ошо зомбулуктан качып кетишкен. Бул бала мындай туруктуу адам эмес. Билбейм. Бул кандай киши экен, бул киши эмес, бул бир мыкачы. Башка сөз такыр айта албайм да. Мына азыр Айзаны көрдүк, денесин көрүп, үйдүн ичин, үйдүн хозяйыны айтты: невозможно смотреть на эту картину, дейт. Там все разломали, вся квартира в крови, дейт. Милиционерлер сүрөткө тартып, опечатка кылып, үйдү жаап кетишти. Мындай немени бош калтырбаш керек деп ойлойм. Ошон үчүн силерге да кайрылганым, элге да кайрылып жатам. Бизге чоң жардам керек. Биринчиден юристтерден, экинчиден психолог, психологическая помощь нужна. Кичинекей балага сөзсүз. Кичинекей бала абдан эле эмеде состояниясы, постоянно ушундай насилияны көрүп жүргөн бала. Айзага дагы абдан чоң жардам керек. Айтсаңыз, экинчи тарап менен сиздин мурунку күйөө балаңыздын ата энеси менен жолугушуулар болдубу сиздер менен? Мага жок, болгон жок, бирок Айзага келип, Айзаны алдайын деп атышат. Акырындан уже давление келип атат Айзага. Ошон
ошондой болуп атат. Давление болгондо кандай ошондо тосмо арыз жазып берди очогу строчка же кандай болот деп? Менин сиңдиме айтышыптыр. Заявление жазбасын, анткени дагы бир делосы жабыла элек экен. Заявление жазбагыла деп. Айзанын өзүнө келип, азыр чисто на жалость давление кылып атышат да. Мынча жыл экен, анан 5 жыл экен деп. Чтобы Айза пожалела его. Ошондо мурунку жолдошун аяп азыр арызына тосмо арыз сурап атышыптыр да ата энеси? Да. Түшүнүктүү. Сизде эжеси катары ошол жабырлануучунун биздин камерага карап президентибизге же болбосо ошол тиешелүү кызматтарга болгон кайрылууңуз болсо айтып өтсөңүз болот. Дал ушул окуяны сиздер баягы элге кайрылып атпайсыздарбы? Бизге жардам керек деген сыяктуу ошол эле сөздөрүңүздү биздин камерага айтып көрүүчүлөрүбүзгө айтсаңыз болот. Урматтуу кыргыз эли, ГУВД, МВД баарыңардан жардам сурайбыз. Ушул биздин иш жөн жабылып кетпегендей болуп, айтып кеткендей эле психологтордон, юридикалык тараптан юристтер бизге да жардам берсеңер абдан жакшы болмок эле. Ушул биздин Айза жана кичинекей кызыбыз Индира без защиты калып калбагандай болсун деп суранабыз. Зорлук зомбулуктан жабыркадым деген Айзайымдын окуясын кеңирээк сиздерге чагылдырууга аракет кылдык. Сокол медиа сайты ар дайым окуяны эки тараптуу кылып берүүгө аракет кылабыз. Эгерде дал ушул окуя боюнча экинчи тараптын өзүнүн билдирүүсү болсо, биз өзүбүздүн медиа тармагыбызда орун алып берип, сиздердин да маалыматыңыздарды жайылтууга жардам беребиз. Саламатта калыңыздар.